Мамлекеттик салык кызматкерлери элдин карызды өндүрүү максатында бул жолу журналисттер менен бирге чыгышты. Анткени өз турак үйүнүн салыгын төлөбөгөн жарандардын саны өстү. Мындан улам салык төлөөчүлөр камерадан чочулап карыздарын төлөйбү деп үмүттөнүштү. Ош шаарындагы Ак Тилек ичи районунун 25-көчөдөгү номер 37-үйдүн тургуну Чыңгызбек Ысматов аттуу жаран быйылкы жылдын карызын төлөй элек. Салык кызматкерлери карызын сурап келгенде акча берүүнүн ордуна итин кое берип эшигин ачпай коет. Бул жолу да эшигин ачпай жашырынды. Неме? Ачып койсоз. Узактарап койсоз же. Айтармыз. Эми салык боюнча төлөш керек же эртеби кечпи баары бир. Буга чейин 2-ден 3-төн жолу келди балдар. Атам ошону унутуп калыптыр да азыр чалып айтып коем. Эми бир жылына 1000 сом акча болот, ошондо эле төлөп койсоңуздар эми ушунда бизди убара кылбай ушинтип. Макул. Инспекторлордун айтымында бул жаран 2 жылдан бери төлөй элек. Бир канча жолу эскертүү берилген. Бирок ушул күнгө чейин төлөбөй жүрөт деп даттанышты. Салык төлөөчү тескерисинче инспекторлорду буга чейин көргөн эмес. Турак үйгө салык төлөй турган эми билди. По телефону жазылганын, чалганын эсимде. Мен айтканмын да, акыркы жолу вы, по-моему, звонили мага понедельник күнү, менин эсимде да. Понедельник күнү бир бала чалды мага, кел неме болуп турупчу. Анан реально айтканда просто положение боло калды. Документация там налог төлөштөрүн бияктан качтын кажети жок да бул жердечи, что неме болуп турупчу. Карыз деле жок неме калчу. Извещение келген эмеспи? Телефонду сиздин телефонуңузду биз билбейбиз да, келип үйүнүздө сиз жок, кичинекей бирөө жарым же башка бирөө болсо телефондордун жазып алабыз да. Үйүндө жокторду извещение кыстарып неттомой деп коебуз. Бар адамдарды телефон алып извещениясын кыстарып же карматып бирөө жарымга берип койгу деп беребиз эле. Ак Тилек ичи районунда жалпы 3109 турак үй бар. Анын 2753-ü жер салыгын төлөйт. Ал эми калгандары пенсия жашындагылар жана көп балалуу үй бүлөлөр болгондуктан салык төлөөдөн бошотулган. 2752 адамдын ичинен Кыргызстан боюнча 1-сентябрга чейин бул салык төлөгөн мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу биз эл арасында көптөгөн профилактика иштерин жүргүздүрүп, арасынан 3-төн 4-төн келдик. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй көпчүлүгү үйүн ачпайт. 2752 салык төлөөчүлөрдүн бир 70-80% төлөдү. Алардын бир 20-30% азыркы эсеп боюнча төлөй элек. Жогоруда келгендей азыр эле көрдүңүздөр, уже 3-4-чү жолу келишибиз ушу менен. Көпчүлүгү ачпайт, тоготпойт. Салык төлөөдөн пенсия жашындагылар, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана Афган согушунун катышуучулары бошотулган. Салык төлөө үйдүн метр квадратына жараша төлөнөт. Быйылкы жылдын 9 айында мамлекеттик салыкка 3.900.000 сом жер салыгынан, ал эми 10 миллион сомдон ашык акча турак үйлөрдөн чогулду. Эми бул жерде дагы бир неме аз чогулттук дегенде мен азыр кичине алысыракмын. Себеби мурунку жылдары 2-3 жылдатарда алган суммалар алынган, быйыл только 1 жылдыкты гана чогултуп алгандар болуп калып атат да. Ошондор эме чыгып калып атат. Инспекторлор рейд учурунда 15 чукул үйгө баш багышты. Көпчүлүгү эшиктерин ачкан жок. Ал эми айрымдары эми төлөй тургандыгын айтышты. Бул үй 36-үйдүн ээси Алишер Муратовдун үйү экен. Ал 2 жылдан бери жашап жаткан турак үйүнүн салыгын төлөбөй жүрөт. Рейд учурунда үйдүн кожоюну инспекторлордун бирөөсүнүн таанышы болуп чыкты. Бул менин таанышым, тартпай эле койгула деп эшигин жаап кирип кетти. Бул көрүнүш дагы кайталанды. Инспекторлордун дагы бир таанышы чыкты. Мен айттым го сага түштөн кийин барам дедим. Буга мен турчумайм. Ким чалдыңбы? Төлөйсүз, анан келип аны кайрылып мен ушасы. Мен каптан чыгып алдым эле. Башка мен чалды эле мен айттым түштөн бери. Салык кызматынын бүгүнкү рейти өз максатына толук жеткен жок. Фероза Ашымбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.